Болбосо бул өкмөттө туруп алып бардыгын үстүнө дин, маданият жана билим берүү баардык тармактар боюнча кылгыла деп эле турчу адам бул. Өзү келип кошулуп, мына аппараттарды карап баардыгын эме кылып атат. Буларга туура түшүнөсүздөр. Анан дагы айтып койчу нерсе бизге устав жанынан келди. Ушул уставда мурда айыл өкмөттөрдө буйрук чыккан болсо, азыр бизден буйрук чыгат. Кызматталарга бизди жөнөтсөңүздөр. Макулдук бересиздерби, бербейсиздерби, ошону айтып туруп, макулдасаңыздар макул, жок болсо жок деп жазып берсеңиздер, анан биз өзүбүздүн көркөм кеңеште карап, ошондой кылганда биздин маданият өнүгөт да, айыл жер маданият өнүгөт. Эми дагы сөздү мен башка Турсунайга берип койсом, Турсунай сен келип жыйынтыктоо кишини айтып койсоң, себеби биз эмне кылып жүрөбүз, эмне болуп атат, документ иштери боюнча Турсунайдан. Анан биз официальный жыйын өткөн жокпуз. Ушундай эле сүйлөшүүлөр болуп атат. Сиздерге деле рахмат. Адамдар каршы жүрөсүңөр, Facebook баракчасында да силердин ырларың ачып атат, ноокатларын чыгарган ырларыңарга биз оо жообун таратууга аракет кылып атабыз. Кудай кааласа ушул жыйынтын чарабызды ойлойбуз. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү иш-чарабыздын катышуучулары, урматтуу маданият кызматкерлери, урматтуу Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн тургундары, урматтуу жетекчилер. Бүгүн көптөн бери, 2 айдан бери жүрөбүз. Туура кабыл алып, ошол кемчиликти жоюуга аракет кылыпсыздар. Рахмат айтып кетем. Жок болуп кеткен да. Рахмат, Төрөк Машевич, Турсунай Жээнкулова, рахмат. Жалпы семинарга келген эжеке агайлар, баарыңыздарга рахмат. Биздин Кыргыз Ата элин сыйлап, биздин талантыбызга, биздин аткарган ишибизге күбө болуп, жакшы иштерибизди мактап, кемчиликтерибизди айтып дегендей. Куш келипсиздер дагы бир жолу. Анда эмесе азыркы кезекте Кыргыз Ата айыл уландайды. Азыр кезекте десе баардыгына дагы мурда өткөн. Кыргыз Ата айылынан анан кичине чаркечебиз бар, шаркылат.